Астанада кыргыз киносунун күндөрү өтүп жатат. Коңшу өлкөнүн Борбор калаадагы кино жумалыгы Бейиш эненин таманында аттуу тасмасынын көрсөтүлүшү менен ачылды. Режиссер Руслан Акундун эмгеги жакын адамдардын ортосундагы сүйүүнүн кыймылдаткыч күчү тууралуу баяндайт. Окуялар желеси боюнча акыл эсинде өзгөчөлүгү бар Адил аттуу адам апасын ыйык мекеш шаарына алып барууну кыялданат. Белгилей кетсек, тасма Казакстандын аймагында да тартылган. Анын бет ачары жалган Куран айынын аягында эки өлкөнүн негизги шаарларында бир убакытта өттү. Боордош өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү кыргыз кино тармагынын мыкты чыгармаларын көрсөтүү Садыр Жапаровдун Астанага боло турган иш сапарынын алкагында уюштурулганын белгиледи. Во всех сферах у нас отношения очень высокие. Казахстан и Кыргызстан имеют характер стратегического. Биздин мамилебиз жогорку деңгээлде өнүгүп келет. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда союздук тилектештик мүнөз бар. Ошондуктан өз ара маданий, гуманитардык, соода, экономикалык жана саясий мамилелерибиз күч алууда. Биринчиден, тыгыз интеграциянын натыйжасында биздин боордоштук мамилебиз, коңшулук достугубуз мындан ары да чыңдалууда. 2022-жылы президенттин катышуусунда Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрү өткөн. Бул карым-катнаштын өтө жогорку көрсөткүчүнүн белгиси. Президентов это тоже очень большой, скажем так, показатель отношений. Тасманын бет ачарында келечекте пландаштырылган дагы бир катар биргелешкен иш-чаралар айтылды. Бул боордош мамлекеттердин тарыхый уландысынын заманбап деңгээлде тез өнүгүп жаткандыгынын ачык айкын көрүнүшү. Апрель месяц запланированы очень интенсивные мероприятия, совместные мероприятия. В конце марта Чын Куран айында ар кандай кино иш-чаралар мерчемделген. Жалган Куран айында Алматыда кыргыз кино күндөрү өтүп, мыкты тасмалар көрсөтүлдү. Чын Куран айында айтылуу манаска арналган көргөзмөнүн ачылышына даярдык иштери көрүлүүдө. Анын алкагында эки өлкөнүн аксакалдары менен чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн тегерек үстөлү өтөт. Мындан тышкары өлкөлөрдүн өнөрпоздорунун катышуусу менен биргелешкен концерт болот. Ошондой эле Астанада кыргыздын улуттук колдонмо өнөрүнүн көргөзмөсү өтөт деп пландалууда. стран. Более того, у нас будет запланирован концерт, совместный концерт с участием исполнителей двух стран, а также выставка. В Астане будет проведена выставка именно кыргызского прикладного искусства.